Мен дайыма күчүк баккым келчү. Бирок ата-энем мага уруксат бербей койгон. Аны кароо үчүн менин чоңоюшум керектигин айтышкан. Мына эми мен чоңойдум, 12 жашка толдум. Ата-энемдин жанына барып, мен эбак эле чоңоюп калганымды, эми күчүк бага аларымды түшүндүрдүм. Бирок алар баары бир макул болбой коюшту. Атам болсо, күчүк бардык антиквардык эмеректерибизди тиштегилеп салат деп айтты. Эмеректерибиз 19-кылымдын аягында Андреа Брусталони уста тарабынан жасалган эмиш. Апам болсо жүнгө аллергиясы бар экенин айтып туруп алды. Ошентип мен дагы күчүксүз калдым. Таптакыр үмүтүм үзүлгөндүктөн кыжырым кайнап кетти. Ошентесиңерби? Мен ошончо жыл бул учурду күтүп жүрсөм, өзүмдүн күчүгүм болуп, аны мектепке алып барсам, топту ыргытсам кайра алып келип бергенине мактансам, кандай сонун болмок? Таарынып, баш оогон жака кетип калдым. Шаарды кыдырып, ичимдеги бороон токтолоорун күтүп жаттым. Бирок ал токтолбой, тескерисинче күчөп жатты. Бир күн өткөндөн кийин ата-энем мага СМС жөнөтө баштады. Мен жооп бербей койдум. Дагы бир күн өткөндөн кийин мага чала башташты. Анда да жооп бербей койдум. Бир аз кабатыр болушсун деп ойлодум. Өзүлөрүнүн жүрүш-турушу жөнүндө ойлонушсун, берилген сөздү карманышсын дедим. Дал ошондой болду. Себеби мен үйүмө жаңы досум менен келгенимде алар эч нерсе айтпай бөлмөлөрүнө кирип кетишти. Менин досум жөнөкөй эмес. Кандай деп айтсам, тагыраагы ал абдан жөнөкөй эмес болчу. Менин досум сел саяк эле. Мен аны залга телевизор көргөзүп отургузуп коюп, өзүм ата-энемдин бөлмөсүнө бардым. Залда көзү жакшы көрбөгөн чоң апам отурган. Ал коноктор келгенде советтик манерада маек баштачу. Аба ырайы, заманбап адабиятчылардын жаңы чыгармалары, операдагы жаңы постановка жөнүндө суроолорду берип маектешчү. Бирок менин жаңы досумду бул нерселер кызыктырчу эмес. Жөн гана бул үйдө кантип курсагымды тойгузсам болот деген суроо эле кызыктырчу. Себеби менин досум Яша көптөн бери тамак жей элек экен. Баса, ал мага өзүнүн атын айткан жок. Ал мага эч нерсе айткан жок. Ал кечке эле жөтө эле берет экен. Ал үн Яша деген үнгө окшошкондуктан аны Яша деп атап койдум. Жаңы досум абдан ачка болуптур. Жанында жезден жасалган коңгуроосу болчу. Ал кыймылдаганда дайыма шыңгырап турчу. Мен ал үндү укканда азыркы учурда ал каякта экенин билип турчумун. Негизи үйдөгүлөрдүн баары эле түшүндү. Ал муздаткычка барып алган. Мен ата-энем менен талашып тартышып атканда, Яша муздаткычыбыздагы тамак аштардын баарын түгөтүп жатты. Башында ал шардана виносун ичип, артынан роквор сырын жеп жибериптир. Андан кийин тортторго өтүптүр. Мунун баарын көргөн апам башы айланып төшөккө жатып калды. Атам болсо камарбастыктын эталону да залдагы чоң апама кошулуп отуруп алды. Мен бир аз чарчаганымдан уктап алайын деп жатып алдым. Яша болсо ваннага кирип кеткен. Бирок уйкум көпкө созулган жок. Эжемдин ачуу кыйкырыгынан ойгонуп кеттим. Мындай кыйкырык ал чычканды көргөндө же жаңы кийим алганда чыгат эле. Залга чыкканымда Яшанын кызыкта кийинип турганын көрдүм. Анын эски шымынын ордуна Алина эжемдин ваннада илинип турган кызгылт лосиналары. Башына болсо лилиялардын сүрөтү болгон апамдын эң жакшы көргөн сүлгүсү бар экен. Ваннада болсо бир убакта чоң кыйроо, ташкын, электр тогу да биригип кала жазаптыр. Яша душка түшүп, сакалын алайын дептир. Бирок бир нерсе туура эмес кетиптир. Атам өзүнүн устарасындагы сакал калдыктарына жини кайнады. Ал Яшага устараны көрсөтүп, улуу урматтуу, муну кантип түшүнсө болот? Яша болсо аны укпай, офицер фуражкасын көрүп, чуркап барып аны кийип көргөнгө аракет кылды. Бул чектен ашкандык эле. Өтүп кеткен чоң атабыздын кавалердик фуражкасы эң ыйык эле, айрыкча чоң апам үчүн. Чоң апам ордунан туруп, Яшанын жанына барып, маданият агартуучулук иш-чара өткөрөйүн деди. Ал таягы менен Яшанын башына чапкылап баштады. Яша качып баратып, гүлдөрдү коңторуп, пардаларды жыртып, вазаны сындырды. Чоң апам тарыхый жактан дагы, жеке жактан дагы алып караганда мындай баалуу буюмдарга ушундай мамиле кылуусу өтө туура эмес деди. Мүмкүн чоң апамдын ушундай позициясы Яшаны белгилүү бир чечимге алып барды окшойт. Бош убактымда бул нерселерди ойлонуп келейин деп шашып чыгып кетти. Ошентип менин жаңы досум жок калып калды. Үйдү толук 2 күн бою мурунку абалына келтиргенге аракет кылдык. Оңдодук, жуудук, бөлмөлөрдү желдеттик, кургаттык. 2 күндөн кийин кадимки күндөр башталды. Тыптынч. Жашообуз бир аз зеригиштүү болуп калды. Бирок бул кадимки эле көрүнүш. Чоң апам телевизор алдында, атам гезит окуп, эжем телефондон бирөө менен жазышып, апам болсо телефондон сүйлөшүп күндөр өтө берди. Аңгыча коңгуроо үнү шыңгырап угулду.
Чоң апам эшикти карады. Атам окуганын токтотуп угуп баштады. Эжем көздөрүн алайтып карап атты. Мен дагы кабатырландым. Үндөр кайра угулуп, бирөө эшикти ачканга аракет кылганын укканда, мен ал жакка чуркап бардым. Эшикти ачканда мен, "О, Кудай сакта!" Алдымда сүйкүмдүү кичинекей күчүк турупту. Анын мойнунда Яшанын коңгуроосу тагылып турупту. Конок бөлмөсүндө бардык үй бүлө мүчөлөрү чогулуп, ар бири менин күчүгүмдү сылап жатты. Ар биринин көздөрүндө сүйүнүч жана жылуулук көрдүм. Мени менен ушундай окуя болду. Бирок бул күчүк кайдан пайда болду? Баарыбыз ушул суроого жооп таба албай келебиз. Силердин оюңарча ал кайдан келди? Достор, биздин каналга жазылгыла. Лайк баскыла жана алдыда комментарийге өз оюңарды жазып калтырсаңар болот.